3-апрелде болуп өтүүчү Дордой Бишкек менен Алтын Асирдин оюнуна өзүңүздүн ставкаңызды коюп көрүңүз. Утулган учурда 10 долларга чейин акчаңыз кайтарылып берилет. Утуп алсаңыз эч кандай акча берилбейт. Уткан акчаңызды чыгарып кетесиз. Россия шаарындагы жарандар болсо Кыргызстандын VPN аркылуу кирүүсү керек. Башка VPN'дер иштебейт. Ал эми ставка коюу үчүн описаниядагы ссылка аркылуу өтүп, өз тушуңузга ээ болуңуз. Ссылка описаниеда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Регистрациядан өткөн соң быстрый депозит кейжи аркылуу Арланга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. Интернет булактарында Курманбек Бакиевдин козу кирилже олтурганы катуу талкууга алынууда. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин козу кирилже олтурган видеосу интернет булактарында кызуу талкууга түштү. Видео тасмада Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен стол үстүндө чогулуп тартылып жаткан этти талкуулап жатканын көрүүгө болот. Видео болжолдуу түрдө Белоруссияда тартылган айтылууда. Интернет колдонуучулары мурдагы президенттин качкын адамдардын өмүрүн кыйып, кантип жерге олтурат деген өңдүү катуу сындарды жазып талкууга алышууда. Бирок айрымдар Бакиев жакшы адам дегенде ойлорун айтышууда. Эске салсак, Курманбек Бакиев 2010-жылы 7-апрелдеги төңкөрүлүштөн кийин Кыргызстандан чыгып кеткен эле. Бул Акбарометр чекит кейжи биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды билиңиздер. Сайттардан алынган кабарлар үчүн биздин канал жоопту эмес. Скажи, а ягненок оттуда или местный? Не, привозной. Оттуда. Азербайджан? Да. Да. Ну, на молочный. 8 килограмм. Onları alırsan da Mısır'ında. Altı böyle geldi.